Өз балдарына гана ата болбостон, көптөгөн студенттерге ата болуп, билим берип, мыкты инсан болуп чыгышына себепкер болгон инсандар бар. Башкача айтканда, ошмуга байланган үй бүлөлөр дагы жок эмес. Тагырабайсак, бул үй бүлөнүн жашоосунун дерлик 2/1 бөлүгү Ошмуга арналып Ошмуда өтөт. Бүгүн бизде өзгөчө конокто Табияттануу жана география факультетинин экономика, социалдык жана саясий география кафедрасынын башчысы Калыбек Самиев агайыбыз. Жана агайдын кызы Кыргыз Европа факультетинин студенти Мээрбүй Калыбекова. Арабыңыздар агай, бүгүн биздин студиябызга куш келиңиздер. Алгач эле дегенде агай сизге суроо узаткыбыз келип турат да. Негизи эле мугалим болуп калышыңызга эмне себеп болгон жана дагы бир мүмкүнчүлүк болуп калса мугалимдик кесипти ойлонбой туруп мугалим болом деп жооп берет белеңиз. Мугалим болуп калышыма кичинекей кезимден биз айыл жерде өскөнбүз, атам себепкер деп ойлойм. Жок дегенде балам мектепке таза кийинип ишке барып келип турасы, чыла кечмей деп айтчу. Ошол кишинин айткандары себеп болду окшойт. Анан өзүм деле мугалимдик кесипти жакшы көрчүмүн, бала кезимден эле жакшы көрчүмүн. Эгер менин алдымда азыр дагы ошондой бир тандоо боло турган мүмкүнчүлүк болсо, мен ойлонбостон мугалимдикти тандаган болом. Себеби жаштар менен мугалимдер менен иштеген, балдарга жол көрсөткөн, багыт берген деп ойлойм. Рахмат. Анда мен сиз кызыңыздан сурасак, сиз ата жолун жолдоп, мугалимдик кесипти аркалайм деп жаш кезиңизде кыялданышсызбы жана азыркы учурдагы кесибиңиз кандай? Мен атамдын кесибин аябай сыйлайм, ардактайм, бирок мугалимдик жолдо албайт окшойм. Азыркы кесибим эл аралык бизнесте окуйм. Кесибим боюнча экономистмин, ушу бизнес чөйрөсүндө өзүм таап кетейин деп ушул аракеттенип ушундай оюм бар. Абдан жакшы. Чоң рахмат агай. Анда мен сизге кесипти ушул жерден маегибизди токтото туруп, атайын даярдап койгон оюңа кезекте бербейли. Албетте агай, биз сиздерге арнап бул жакта оюн камдаганбыз. Оюнубуздун шарты төмөндөгүдөй. Биз сиздерге экиден сөз айтабыз. Өзүңүздөргө жаккан сөздү турмушта кайсынысын көп пайдалансаңыздар, ошону тандап аласыздар. Келиңиздер, агайдан баштайлы. Кеттик. Ошмунун жумушу же үйдүн жумушу? Ошмунун жумушу. Китеп же интернет? Интернет. Сыналгы же телефон? Сыналгы. Мектеп же университет? Университет. Жаңы жыл майрамы же Нооруз майрамы? Нооруз майрамы. Айыл же шаар? Шаар. Пушкин же Айтматов? Айтматов. Сабак же эс алуу? Сабак. Желкыяк же гитара? Желкыяк. Жаз же кыш? Жаз. Көкбөрү же кыз кумай? Көкбөрү. Гүл же шоколад? Гүл. Чоң рахмат, абдан кызыктуу болду. Бизге жеткен маалыматтар боюнча сиздердин үй бүлөңүздөр чыгармачылыкка абдан жакын үй бүлө экен. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Ооба, мен бала кезимден эле ушул музыкага жакын болуп чоңойдум. Ага, биздин айылыбыздын табияты, тоосу, касиеттүү деп ойлойм. Келинчегим Сабиралиева орус филологиясы факультетинде иштейт. Тарбиялык иштер боюнча декандын орун басары. Дайым топ студенттерди даярдап, көркөм окууга даярдап жүрөт. Чоң кызым ушул апасынын жолун тартты окшойт. Чыгармаларды, улуу адамдардын чыгармаларын көркөм окуп айтып жүрөт. Анан уулум дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин колледжинде окуйт, 7-курста ал. Эми замандын талабына жарашабы, негедир искусствонун реп тармагына көбүрөөк басым жасап жүрөт. Кичинекей кызым мектепте окуйт. Мектепте окуганы менен кошо эле кооператив атындагы көркөм сүрөт мектебинде окуйт. Келечекте мен дизайнер болом дейт. Сүрөттөрдү аябай жакшы тартат. Ана биз Мээрбү айтсаңыз, атаңыз айтып калды. Кесиби башка болгондугуна карабай, көркөм чыгармаларды окуп, көркөм окууга аябай көп кызыгат деп калды. Сиз деги эле ушул көркөм окуу жаатына кандай, эмне себептерден кызыгып калдыңыз жана бул жааттан максаттарыңыз кандай? Кесибим башка болсо дагы, ошол апам менен ата-энем аябай чыгармачыл адамдар. Анан апам кичине кезимден эле мага ар түрдүү чыгармаларды окуп берчү. Анан ошого аябай таасирленип, азыркыга чейин көркөм окуп же аябай кайгы же ушинтип настроением жок болсо, көркөм окуп, китептерди окусам аябай эс алам да. Анан кесибим башка болгону болсо деле өзүм чыгармачылыкка аябай кызыгам. Кичине кезимден баштап эле апам мени развивать этиш үчүн ар түрдүү жактарга алып барчу да. Өзүм ар түрдүү телеканалдарда балдардын көрсөтүүсүн, кичине чоңойгондон кийин чоңдордун көрсөтүүсүн алып барып жүрдүм. Ал эми азыр өзүм башка жаатта иштегениме байланыштуу ага убактым жок, аны токтото турдум. Кесибиңизди тандадыңыз,
Абдан жакшы. Негизи эле агай ошол үй бүлөңүз менен ошмууга байланган экенсиздер да, өзүңүз дагы, жубайыңыз дагы, балдарыңыз дагы окуп. Мына ушул жерден суроо болот да, сиздин жашооңуздагы ошмуунун орду кандай? Мен үй бүлөм бардыгы эле менин өмүрүм, турмушум, жаштык кезим деле баягы аң сезимдүү мезгилим бардыгы эле ошмууга байланыштуу болду. Мен ушул Ош мамлекеттик университети, Ош педагогикалык институту, Ош мамлекеттик университети болгондо алгачкы тапшыруучулардан болгонбуз. Ошондон баштап эле 98-жылдан жаңы жылынан баштап кенже илимий кызматкер, окутуучу, улуу окутуучу, анан илимдик кандидаттыгын тактадым, азыр кафедра жетектөөдөн ушу бардык университеттеги болгон тепкичтерди басып өтүп келе жатам. Анан келинчегим дагы ушул вакыт Ош мамлекеттик университетинде иштейт. 2 балам тең Ош мамлекеттик университетинде окуйт. Эми Ош мамлекеттик университетте турганда башка вузду тандоого мүмкүн эмес деп ойлойм. Жашоомдо орточо мен жеткен кичинекей ийгилик болсо дагы ошонун баардыгы ошмудан болду. Менин жашоом, өмүрүм университетке байланып калды. Чоң рахмат агай. Ал эми мербүү сиз үчүн жашооңуздагы ошмунун орду кандай? Мен ата-энем дагы ошмунда иштейт, билесиздер. Анан ошол мага кичине кезимден эле жакчу билим берүүсү, ошон үчүн мен ойлонбой туруп эле ошмуну тандадым. Келиңиз агай, сиз жогоруда ырдап жүрөм деп айтып кеттиңиз. Аны эмесе бизге Жел кыяктын коштоосунда бир чыгарма аткарып бериңиз. Макул. Ошму таланттардын мекени, сөзүн жазган педагогика илимдеринин доктору профессор Сатканбай Мамыналиев, Обону Түмөнбай Колдошевго таандык. Сиз жөнүндө деген ырды аткарып берейин ата. Сиз жөнүндө ырлар жазбайм мен, катта жазбай когунучту болса болот, сымбатыңыз суктандырып турса да, жүрөгүмүз эркиңиз да турсалып, сымбатыңыз суктандырып турса да, жүрөгүмүз эркиңиз да турсалып. Сиз жөнүндө ырлар жазбайм мен, эчимиңизден чыңызды алсамдыр, сезимиңиз сенектигин байкабай, тажатып айта берип сүйөм деп. Сезимиңиз сенектигин байкабай, тажатып айта берип сүйөм деп. Сиз мендик дагы эмессиз, сезим ойлор бирге бөлөктү, сагындырып саргайтканыңыз үчүн, сүйөмүн да жек көрөм сиз депсиз. Сагындырып саргайтканыңыз үчүн, сүйөмүн да жек көрөм сиз депсиз. Сиз жөнүндө ырлар жазбайм мен. Бале. Чоң рахмат. Чоң рахмат агай. Абдулдыжан Акматалиевдин Чыңгыз Айтматовду эскерүү ырын окуп берейин. Баары ыйлашты. Манас эми өлгөндөй, Манас менен сизди кошо көмгөндөй, аалам турду жым-жыртыкта сууз болуп, чыгармачыл кыяматты көргөндөй. Ишенишпейт окурмандар азырда, кантип эле Айтматовда жатырда, күн да болуп, ай да болуп асманда, жаркыраган рухун бизге чачаарда. Чолпон жылдыз чыккан сайын элестеп, күтөбүз биз бир күн сизди келеттеп, саманчылын жолун сепкен өңдөнүп, майлуу сүттүү берекени береттеп. Уктап жатат, балким эртең ойгонор, мифке айланып, символ болуп токтонор, бир кылымда, бир кыргызга мээр түшүп, Кудай талам элибизди ойлонор. Силердин студияңарга дагы ийгиликтерди каалайм. 20 жылдык юбилейин белгилеген турат экенсиңер Бошокодо. Силердин телеканалдагы өссүн, жогорку деңгээлдерге көтөрүлсүн. Ал үчүн
силерде толық мүмкүнчүлүктөр бар. Университетибиздин жетекчилиги бардык тармакты колдоп атат. Силердин телевидениеге дагы өтө чоң ийгиликтерди каалайм. Аман болуңар. Силерге да ийгилик болсун. Осмонун өнүгө берсин, өсө берсин деп каалайм. Сиздерге биз чакырганыңыздарга дагы телек ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Чоң рахмат. Эгерде бардык жагынан төп келген үй бүлөлөр көп болсо, мамлекетте бекем күчтүү болору шексиз. Мына дал ушундай үй бүлө бүгүн бизде конокто болду. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрдүн түркүгү бекем болуп, үй бүлөңүздөрдө ыйман, ынтымак, адеп, кут береке арыбасын деген тилек менен бүгүнкү телеберүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.